Шойбеков Бактыбек Каныбековичте. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Мыйзам долбоор боюнча менде докладчикке бир суроо жана сунуштарым бар эле. Марлен Абдрахманович, мынакей мыйзам долбоорунун 2-чи беренесинин 3-чү бөлүгүндө Кыргыз Жогорку Кеңештин депутаты Жогорку Кеңештин жыйналышында ант бергенден кийин БШК төрагасы ага күбөлүк жана белгиленген үлгүдөгү төш белги тапшырат деп берилип жатат. Конституциянын 77-чи беренесинин 1-чи бөлүгүндө болсо, Жогорку Кеңеш өзүнүн 1-чи сессиясына шайлоонун жыйынтыгы аныкталгандан кийин 15 күндөн кечикпестен чогулат деп берилген. Ал эми Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Конституциялык мыйзамдын 65-чи беренесинин 2-чи бөлүгүндө шайлоонун расмий жыйынтыгы чыккандан кийин 6 күндөн кийин кечиктирилбестен депутатты каттап, ага күбөлүк жана төш белгилери тапшырылышы керек деген ченем бар. Эгерде Жогорку Кеңештин 1-чи жыйынын уюштуруу 6 күндүн мөөнөтүнөн узап кетсе, анда аталган эки конституциялык мыйзамдын жоболору бири-бирине карама-каршы келип жатат. Бул кандай болуп калат да? Эми биз бул беренеде белгилеп кеткен жагдайыбыз бул эмне болуп атат? Өзгөчө качан присяга берет деген маселенин негизинде туулган берене. Биринчи ант беребизби, андан кийин значок алабызбы деген маселе болгон. Бул жерде биринчи ошол бизге жанагындай төш белгисин берет, андан кийин биз ант беребиз деген маселе гана бул жерге камтылган. Ал эми сиз айткан маселе боюнча келиңиз бир өзүнчө бир берене кылып анда жазып кетиш керек болот. Анда биз юристтер менен карап чыгайлы, отдел менен карап чыгайлы, кайсы жерге киргизсек болот. Жок, анда бизде бүгүнкү күндө эки мыйзам иштеп атат. Экөөнү калтырып эле анда буну алып койсок кандай болуп калат? Болобу, болбойбу? Бул жерде алып коюш керек, бирок биздин неме калыш керек. Биз бул жерде талашкан маселе мындай болгондо, мен бул берененин эмнеге жаралганда кичине кыска маалымат берип кетейин. Эсиңиздерде болсо керек, биз шайлоо бүткөндөн кийин бизди ЦИК, шайлоо БШК келгиле ошол жактан биз силерге значокту беребиз, анан баары өзүңөрдүн ишмердүүлүгүңөрдү жүргүзө деген сөздөр айтылып калганда биз айтканбыз, жок андай эмес. Сиздер бул жакка келесиздер, ушул жактан бизге ыйгарасыздар, андан кийин биз ошол жерден ант беребиз деп ошол талаш жаралып, сиздерде мыйзамдарда жок экен деп айтып чыккан ошондочу. Мен ошо рабочий группада бар элем да. Ошондо биз буну киргизип койдук. Бул болгон эле бизге бияка келсин, бизге төш белгисин берсин, анан ант беребиз деген гана норманы киргизип койдук. Беркини алып кое турган болсок, мындан туура эмес болуп калат да. Андан көрө келиңиз, уйкаш келтире турган, сиз айткан берки башка мыйзамдарга уйкаш келтире турган мүмкүн башка дагы бир пунктти жазып чыгабыз. Аны карап чыгайлы. Жазуу түрүндө берсеңиз, карап чыгайлы. Хорошо, беребиз. Анан экинчи сунуш бул Конституциянын 79-чу беренесинин 2-чи бөлүгүндө депутаттын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуунун толук тизмеси исчерпывающий перечень деп турат, келтирилген. Биз Конституцияда бекитилген ушул тизме менен иш алып барышыбыз керек, туурабы? Бирок мыйзам долбоорунда сунушталып жаткан тизмеде Конституцияга карама-каршы келген жерлери бар экен да. Мисалы, мыйзам долбоорунун 3-чү берененин 1-чи бөлүгү 1-чи пунктта расмий тилде фракциядан чыгуу тууралуу жазуу жүзүндө арызын берсе мандатынан ажыратылат деп жазылып жүрөт. Ал эми мыйзам долбоорунун мамлекеттик тилде редакциясында бул ченем камтылган эмес экен. Буну бая белгилеп кеттим, баяндамамдагы, анан Улан Бердибаев дагы айтып кетти. Бир техникалык катачылык кетип калыптыр. Өзү негизи мен баяндамамда толук айтып кеттим. Конституцияга ылайык келбейт. Фракциядан чыга берсе болот. Аны биз алып койдук. Болгону орусча редакциясына калып кетиптир. Аны экинчи окууда алып коебуз. Oyun бүтүрүп алсын. Анын үстүнө мына комитеттин корутундусунда дагы ушул камтылган экен да. Ушул жок, ал жок. Ага эч неме болбоңуз. Ал жок, ал алынат, анткени ал Конституцияга туура келбейт. Менде дагы бир сунуштарым бар эле, ушуну кагаз түрүндө анда берип койсом. Берип коюңуз. Рахмат. Рахмат.